Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар жана YouTube көрүүчүлөр. Эфирде 17 апрелге алынган жаңылыктар топтому. Аны менен мен Кудайберди Дүйшөев тааныштырам. Быйыл орозо 29 күн тутулмай болду. Бул тууралуу Баткен казыятынын маалымат кызматы билдирди. Ислам шариятында Рамазан айынын башталуусу жана аяктоосу жаңы чыккан айдын көрүнүүсүнө карап аныкталат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз сөзүндө айды көрүп орозо кармагыла жана айды көрүп оозуңарды ачкыла. Эгерде кандайдыр себептер менен силерге ай көрүнбөй калган болсо, анда айды 30га толтуруп эсептегиле деп буйруган. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы 2023 жылдын 21 апрель жума күнүн орозо айт майрамы деп белгиледи. Эскертүү жогоруда көрсөтүлгөн күн айдын чыгуусуна карап бир күнгө айырмалануусу мүмкүн. Баткенде сот жообуна тартылган жаран тоноочулукка айыпталып кармалды. Разаковдо мурда бир нече жолу соттолгон жаран тоноочулукка шектелип кармалды. Бул тууралуу Баткен ОИБтин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 6 апрель күнү милицияга Лелек районунун 9 булак айылынын 35 жаштагы тургуну кайрылып, 1 мартта Разаков шаарындагы Борбордук базарда белгисиз жаран ур токмокко алып, колундагы Samsung Galaxy A04 үлгүсүндөгү телефонду тартып алганын билдирген. Жабырлануучу 14 000 сомго зыян тарткан. Белгилей кетсек, кылмыш иликтөө бөлүмүнө кызматкерлери тарабынан 14 март күнү Разаков шаарынын Карабулак айылынын тургуну мурда бир нече жолу сот жообуна тартылган 35 жаштагы жаран шектүү катары кармалган. Баткенде 10дон ашуун чакан ГЭСтер курулат. Баткен облусунун аймагында 11 чакан ГЭС курулат. Анын 5-өндө курулуш иштери жүрүп жатса, 6-ынын долбоорлору иштелүүдө. Бул тууралуу Салам медиага облустук администрациянын экономика жана регионду өнүктүрүү бөлүмүнүн баш кадиси Чынара Тажыбаева билдирди. Бүгүнкү күндө 5 долбоордун үстүндө иш жүрүүдө. Кичи ГЭСтер курулду. Ошондой эле 6 ГЭСтин долбоорлоо иштери азыр жүрүп атат. Анын ичинде ошол жанагы Исвайрам 2 деген ал Майдан айыл өкмөтүнүн башында болот. Бирок негизгиси жанагы деривационный сооружение уже Масалиев айыл өкмөтүнө өтүп кете турган эме. Андан тышкары Нургазиев каналы Кадамжай районунун өзүнүн аймагында Нургазиев каналында 2 долбоор сунушталып атат. Ишке долбоор жанагы жер маселеси чечилип калса, балким долбоор уже жакындап калышы мүмкүн. Волейбол боюнча Баткен Ош курама командалары ойнойт. Президенттин инсандын руханий адеп, ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыгын алкагында президенттин облустагы өкүлү Абдикарим Алимбаевдин демилгеси менен Баткен жана Ош облустарынын волейбол боюнча курама командаларынын мекен тынчтыгы аттуу жолдоштук беттеш өткөрүлөт. Бул тууралуу облустук бийликтин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда мелдеш 24 апрелде саат 14:00 Кызылкия шаарынын Газпром спорт комплексинде башталат. Иш-чаранын максаты жаштарды мекенчилдикке жана сергек жашоого үндөө, спорттун волейбол түрүн жайылтуу жана өнүктүрүү болот. Акыркы саатка алынган жаңылыктар ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуз. Салам радиосунда жаңылыктар.